Саламатсыздарбы, Alma Media YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Alma Media YouTube каналы шоу-бизнес чөйрөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Биздин каналга катталып, жаңылыктарды биринчилерден болуп угуңуз. Маркум ырчы Бекжан Темирхандын жубайы Бермет Сейитказиева жогорку окуу жайды аяктады. Бермет бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына пост жазып, жолдошун эскерди. Ушул жерде жүрүп жакшы инсандардан билим алдым. Өзгөчө адамдар менен дос болдум. Анан өз сүйүүмдү, бактымды таптым. Канча деген сүйүү сөздөр, кызганычтар, көз жаштар, канча деген ырсаптар ушул окуу жайда сыр бойдон калды. Жолдошум экөөбүздү издеттирбей табыштырган окуу жай болду. Биз сабакка келсек чогуу келчүбүз, келбесек чогуу келбей койчубуз. Мугалимдер, ай, силер эмне чогуу келмейинче келе албайсыңарбы деп күлүшчү. Жолдошум кечигип калса, досуң бүгүн жокпу деп тамашалай беришчү эле. Түндүгүмдү бекемдеп, үй бүлө курдум. Бактылуу болдум. Кайра бат эле керегем урап, мен таптым деген сүйүнүчтөр менден кол үзүп кетти. Баары бир заматта талкаланып жок болду. Окууну бирге аяктап, сүрөткө жетелешип түшпөдүм деп ыйлайын десем, өмүрүмдүн аягына чейин жетилбей кеттиңиз го. Жашоомдун эң маанилүү, маңыздуу жери ушул 5 жылдык өмүрүмдө баяндалат. Жолубузда калса кошулбай, жоготпу да биздин сүйүүнү. Эстрада ырчысы Алмаз Шаадаев сүйүктүүсүн ачыктады. Сүйүктүү менин угармандарым, сиздерден мага акыркы жылдары эң көп келген сурооңуздарга бүгүн менин жообум бар. Сүйүнүчтүү жооп. Сүйүнчү туугандар, Кудайдын каалоосу менен өз сүйүктүүмдү жолуктуруп, бирге үй бүлө куруу алдында турабыз. Менден кабатыр алып, тынымсыз сураган угармандарыма ыраазымын. Жакшылыгымды сиздер менен тең бөлүшөм деп жазды ал. Алмаз Шаадаев учурда 32 жашта. Анын клиптери миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоп келет. Жаштарга бакыт каалайбыз. Легендарлуу кыз бырак тобунун мурунку солисткасы ырчы Азалия менен жолдошу АКШда үйлүү болушту. Бул кубанычтуу кабар менен ырчайым социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бөлүштү. Жакшы жаңылыгыбыз менен бөлүшчү убакыт келди. Ак өргөлүү болдук достор. Биз батирди ижарага алгыбыз келген. Бир нече варианттарды карап чыккандан кийин жеке үйлөрдү карап көрүүнү чечтик. Издөөнүн биринчи күнү мага бир үй чакты. Бир нече күн ойлонуп, ар кайсы аймактарды кыдырып жүрүп, акыры биринчисин алалы деп чечтик. 25-майда биз каттатканы бардык деп жазды ал. Белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева музыка телеканалынын продюсери болуп дайындалды. УТРКнын музыка телеканалынын мурунку продюсери Канат Култаев кызмат ордунан жогорулаганына байланыштуу мындан ары аталган каналды Айзада Жамгырчиева жетектей турганы алып баруучунун замандаштары тарабынан маалым болду. Ал эми Айзада Instagram баракчасы аркылуу өзүн куттуктагандарга терең ыраазычылыгын билдирүүдө. Сиздер шоу-бизнес чөйрөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналга катталып, жаңылыктарды алгачкылардан болуп угуңуз.